Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу угармандар, Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Сокулук районуна караштуу Жаңы Жер айылында номер 43 кесиптик лицейдин жалпы жаштары менен жана мугалимдер жамааты менен бүгүн сиздер менен биз жаштар жана мода деген темада сөз кылабыз. Айгана чейин биз менен бирге болуңуздар. Жаштарыбызга конок серепчи болгон конокторубузду тааныштырып өтсөк, Байдалы Шаршембаев атындагы номер 43 кесиптик лицейинин окуу иштери жана тарбия иштери боюнча мүдүрдүн орун басары Асыл Базарова эжебиз, кош келдиңиз. Жана ошондой эле дин таануучу Асамидин Курманбеков мырза. Коомдук ишмер, дил мирөөгү, адеп, ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Чотонов, кош келдиңиз. Коомдук ишмер Бурхан Молдобаев агабыз, кош келдиңиз. Жана ошондой эле дин таануучу Караке Ширинжан Гафуров мырза, кош келдиңиз. Урматтуу агалар, урматтуу эже, анда бүгүнкү темабыз ошол сөз башынан болсун. Темабыз жаштар жана мода деген темага токтолуп атабыз. Анда сөз сиздерде. Азыр мода деген бир вирус бар, М1. Ошо кыздардын башына киргенде мез иштебей калат. Эмне өзү кие берет. Атасынын эски жыртык шымын кийгизип койсо деле мода деп кие берет да. Тизелер айрылган, жоонсанын жаны айрылган, көчүктөр айрылган, жыртылган, кие берип аппак болуп калган. Жарым жылаңгач курсагы чыгып калган ушундай нерсени кийип жүр да. Уят деген уят экен ай, болбойт экен ай, жок да. Мода деп койсо эле ошо кие берет экен. Ме иштебей калат экен. Ошо өзгөчө мына кыздардыкы. Мисалы эркектер иши дагы нормальныйраак да. Урматтуу жаштар, ушул пикирге кандай? Эми баягы 21-кылымда жашап атабыз да туурабы? Азыр жакшы мыкты саркеч сон формалар мода болуп чыгып атат. Силер ушул агайдын айтканына кошуласыңарбы? Мен эми толук кошула албайм. Мындай эми жаштар мындай жаштардай болуп жүрүш керек да туурабы? Урматтуу кыздар, кандай дейсиңер? Сиз жалаң кыздарды тура эмес кийинет деп айтып атасыз да, балдар деле бар, жынсы кийип алып, эме тизесин туруп алыпчы. Этек жагын илгерки азыр интернетте сүрөттөрдү карасак, илгери аталарыбыз мындай далбагай шымдарды кийип жүрүшкөн да. Азыркы мисал алсак, азыркы балдар деле кыздардан айырмасы жок, чынын айтсак. Анан ошол балким азыр мындай балдарда балким айдат болуш керек. Ошол баягы сиз мындай туура баамдап атасыз да. Анткени ошол Корей фильмдер таасир этип дагы балким биздин балдарыбыз ошого мындай багыт алгандай. Ошол сизге жагабы ошондой мода кийип жүргөн балдар? Мага эми өзүнө мындай жарашса кийсе болот да, анан кийин жарашпай эле кыздардын шымы менен балдардын шымын азыр айырмаганга эч болбойт. Жаштарында мындай кыздардыкындай кылып алат го, кээ бир балдар. Өстүрүп, кыздардан өтүп боеп, андай тура эмес деп ойлойм. Кээде мындай ошол сиз айткандай балдарды мынтип карайсың да, кээде кыз экен деп же бала экен деп аркасынан карасаң баягы жана жаш балдар кээде шымын булгап коет го. Анан ушундай мода чыгыптыр да. Бул кандай баасы кандай ал шымдын, анан же ал кандай жакшы, басканга жакшыбы, же кандай шамалдап турабы? Ал шымдар деген бизге бул батыштын таасиринен деп ойлойм. Себептен кыргыздар эч качан андай кийген эмес. Биздин ата бабаларыбыз эле өзүнүн улуттук кийимдерин кийип келишкен. Азыркы маалда кийейин дейсиң, бирок эч ким кийбейт, айлананы карасаңчы. Ошон үчүн биз дагы ушундай кийим кийүүгө мындай мажбурбуз да, мындайча айтканда. Мындай орусча айтканда удобный. Удобный. Жакшы. Анда жигиттерди уксак, мынакей азыр жигиттердин тала астына бир топ таштар кетти бул кыздарыбыздан. Силерге балким эмнеси менен жагат, мындай тастап берсеңер. Же эмнеге жакпайт? Кел бияка келип алла. Мурун ошол баягы бир убакта биздин ата бабаларыбыз айтып калат, чач өстүргөн дагы бир мода болгон дейт. Бияка келип алыңыз, Азыр кайсы модагабы? Эми ар бир адамдын өзүнө жараштуу болот эми. Адамдын көркү чүпүрөк деп коет эмеспи? Ошол сыяктуу эле эми ар ким өзүнө жарашыктуу эми. Кээ бирөө аш кетип калат, кийинип. Эми мисалы өзүмө жараштуу болсо кийинсе болот.
ашык чачык баягы балага деле ашык чачык эмне шариятта деле айтат го. Баланын тизе аварат жери, тизенин өйдө, биyak чыканактан өйдө депчи. Эгер кыздардык болсо тырмактын башынан чачынын учуна чейин аварат да. Ошол сыяктуу эле анан ошондой кийинсе эле жакшыраак болмок да. Чач өстүргөн бул күрөшкөнгө жакшыбы же кыздар жакшы сүйөбү кандай? Жок, чач өстүргөн күрөшкөнгө эмес, эми ар кимдин кебетеси ар кандай болот. Өзүнө жараштуу болсо. Мисалы мен чач өстүргөн кебетем мындай. Сырт кебетемде бар да ошондой билме сыяктуу мындай чач өстүрүп алам да. Билмесин да. Мындай ошого жарашат да чачым өзүмө мындай. Бөлөк кандай бир өзүмө жарашат, өзүмө жагат да. Бурхан байке, сиздин азыркы темага пикириңиз кандай? Ушул азыркы неме мындай көрүнүктүү дейт, эми кээде ушул баягы чач өстүргөндө ушул айрым жаштар айтат, чач өстүрсө кыздар жакшы сүйөт экен. Ошол логинини көптөр сурайт экен. Азыркы эми тил менен айтканда интернетте, социалдык сеттерде. Анан кээ бирлер күрөшкөнгө жакшы дейт да. Эми сиз баягы спорт чебери катарында кандай ушул азыркы жаштарга эмне деп жооп берет элеңиз? Микрофон алып алсаңыз. Туура, эми бул жерде ар ким өзүнүн оюн айтып атат да. Бул кыздар да өзүнүн айтып атат, жигиттер да өзүнүн оюн айтып атат. Бул оюн айткан жок, бул өзүнүн кыскасы кийинип жүргөн кийимине жооп бериш үчүн да. Ошо туурабы, туура эмеспи, айла жок, бирок ошого кийинип жүргөндөн ошону туура деп эсептеп атат да бардыгысычы. Бирок өзү стандартта кандай болуш керек? Ошо стандартты караш керек да. Эркектин өзүнүн мындай кийими жана анын баскан турганы анда өз стандартта көргөзүлгөн нерсене болуш керек. Мисалы үчүн азыр мына Темке сен өзүң костюм менен турсуң, мисалы салаваттуу, жакшы, жарашыктуу, кыргыз жыттанган, башыңда калпагың, үстүңдө заманбап мына маселен да. Анан эми ушул жерден чачыңды өстүрүп алсаң, анан үстүнөн калпак кийип алсаң, көп жарашпай калат эле да. Багы Кыргызда айтканда, Шекербек Шериккулов бир узун чач баланы көрүп калып, Кыргызстан Кытай чыкпасын, кызчылап чачын өстүргөн депчи. Анан эми кыздай чачы азыр биздики мындай неме алмаш баратат да. Мына балдар чачын өстүрүп, кыздар чачын кыскартып да. Мисалы, мына чач өскөн сайын эркек баланын намызы кетип, алсыз болуп, назиктик пайда боло баштайт да. Кыз чачын кыскарткан сайын анын назиктиги кетип, анда мындай катуулук, жанагындай оройлук, ушундай мээримсиздик пайда боло баштайт да. Эркектей болуп, экөөнүн функциясы алмашат. Ошол себептен биз өзүбүздүн негизи бул кыргыздын өзүнүн нарк насилине, үрп адатына, када салтына, могу динде кандай каралган болсо, өзү туура мындай немени стандартты карашыбыз керек да. Эркек боло, кыз боло, биз ошондо жаңылбайбыз да. Анан эми ар кимдин ою, жаштар сүйлөсүн, ойлорун айтсын, иншалла угуп көрөлү, аягында дагы жыйынтыкты көрөбүз. Жакшы, урматтуу жаштар, анда биз жаштарга көрөбүз залга. Мынакей агайлардын ою ушундай экен. Силерге дагы кандай кийинген мындай жагат? Мына азыр мектеп формаларына карай турган болсок, мектептерде 10 түр форма бар да. Бирөө кызыл кийип жүрөт, бирөө кара кийип жүрөт, кыскасы ушундай. Анан баягы илгери кээ бир эже агайлар айтат, форма фартук менен келип кеткен жакшы эле дейт да. Анан жаштардын оюн уксак. Сиз айтып аткандай деген ар кандай 10 түрдүү форма бар деп атпайсызбы? Мурунда биздин ата-энелерибиз деген бир эле форма кийип келишкен. Азыр болсо биз жаштар күнү эле эмес да. Анткени деген чоңдор деген ар кандай түрдүү формада мындай акча көп табыш үчүн ар кандай түрдүү форманы тиктиришип, анан окуучуларга эметип атпайбы? Сунуштапчы. Ошон үчүн 10 түрдүү форма болуп атпайбы? Мен бир эле форма чыгарып, бир эле форма чыгарып койсо, ар бири мындай ар кандай кийбей бир формада кийген жакшы болот да. Азыр өзү айтып өтпөдү? Ошол баягы жыртык шым кийип жүрөт дегенде мындай депчи. Анан ошонун баасы, жана сиз айтып аткан жыртык шымдын баасы $200-300 экен. Анан жана азыр мода болуп атат да ошол. Биздин жаштарыбыз кийип аткан мода болуп атат. Анан бүтүн шым болсо 800 сом, 1000 сом экен. Анан неге мындай болуп баратат? Илгери баягы биздин апаларыбыз ошол жыртыкты мындай жамачылап, суук тиет, болбосо денесине таасир тиет дечү да. Анан азыр сиздердин оюңуздарда неге мындай болуп баратат? Ошо менин оюмда кыздар базарга барып алып эле атаңардын шымын урдап алып эле жамачылап эле кийип албайсыңар дейм да. Ошо жыртылып бараткан ата-амага берчи деп эле.
Жок, эми биз күнөөлүү эмеспиз да, жаштарчы. Эми ошо заводдор, фабрикалар ошондой атайын шымдарды чыгарып атпайбы, жыртык кийсин депчи, Силер мода деп. илайсыңар да, кийем, алып бербесең өлөм. Эми азыр деген 5 кол тең эмес да. Мисалы деген Бирөө джинс алып бербесин да өлүп алыптыр. Азыр өлүп алыптыр. Эми джинсы Бирок, жүрүм турмак эч нерсе жок. Тиги дүйнөдө жүрөт да. бирок ошондой болуп атпайбы? Мисалы деген кээ бирөө жыртык шым кийип алса, эми башкалар деле мен деле ошондой болоюн деп кийишет да. Бирок эми ар бир адам өзүнө мындай ылайыктуу шым кийимдерди тандап кийсе деп ойлойм да. Сизге ошол бүтүн шым жагабы же жыртык шым бар? Бүтүн шым жагат мага. А берки мисалы Сен моданы жакшы көрөсүңбү, моданы? Модага көп деле кызыкпайм, мага өзүмө ылайыктуу кийимдерди кийгенди жакшы көрөм. спортивный кийинип жүргөн жагат. Кенен. Дагы Азамат баракелде. Бул эже айтып атпайбы, ар кандай мындай өзү каалаганын кийет депчи. Ошондой мындай ар мындай өз адам өзүнүн эрки да, мындай өзү каалагандай, бирок шариатка мындай келгенде бирок мындай ачпа тырманын үчүн атып ошо ачпаш керек да, эшени мындайчы. Мындайча айтканда эшени ачпаш мындай авраттан мындай ачпаш керек да, ошолдойчу. Ата-энелер мындай карабайт да анчачы мындай. Кээ бирлери карайт, бирок мындай жыртык кийип жүргөндөрүн мисалы үчүн салыштырышып мындай карабайт деген мааниндачы. Сен Мисалы келечек мындай болот да. Темир, мына жигит айткан туруп атат. Мисалы азыр мына көп кыздар шым кийип жүр да. Анан шым кийгенде куйругунун формалары баары көрүнөт да. Юбка кийишет да, юбка. Ошо куйруктун жанагы размерлери баары көрүнбөсүн, формалары. жок, биякта азыр кыздар, жаштар айтып атат. Футболкада кийип атат. Неме, юбка кийгенде деле формасы көрүнүп атат дейт да. Бул ошо болобу? Шариатка туура келеби? Ошо формасы да көрүнбөш керек, размерлери да көрүнбөш керек. Биякта бүт көрүнүп жүр да. Футболкада кийбеш керек, юбка кийип жүрүш керек, шымда кийбей. Агай, бизде дегенче юбкасы шым кийбей юбка кийели десек, юбкабыз кыска болуп атат да. А мектепке болсо хиджаб кийгенге тыюу салып атат. Анын кийин биз кандай чечимге келсек? Жок, хиджаб болбосо узун юбка кийбейсиңер, узун юбка. Узун юбка кийгенде азыр бар узун юбка кийип алып, чапташтырып кийип алып, жердин баарын шыпырып кеткендер. Ага караганда шым кийген жакшы да, агай. Жок, шым кийгенде айтпадым, жанагыда куйруктун размери көрүнөт деп. Ал уят. Мисалы үчүн Төштүн размерлери, формалары менен ушу куйруктун размерин көргөзбөш керек кыз киши. мисалы үчүн агай, Кенен кийип, узун кийиш керек. мисалы үчүн биздечи ата-энелер анан кийин закон катуу болсо эле Кыргызстан оңолот деп ойлойм да. Себептен могу закон атайын Кытайлар бизге ошондой жыртык шымдарды, чапташкан шымдарды чыгарып атат, кыргыздын саны азайсын депчи. Анан кийин бизде үйдө, мисалы үчүн мен өзүмдү алсам, мен ата-энем көзөмөлдөйт, эртең менен мектепке кандай кетип атат, эмне кылып кетип атат депчи. Мисалы үчүн ар бир эле ата-эне көзөмөлдөсө, мен ойлойм баары эле жакшы болот го деп. Ата-эне өзү алып берсечи, жанагындай жыртык шымды. Алып бер деп алдырат алар. Кээ бир ата-энелер өзү алып кетти. Айланып кеткен кызым, сага мына эң модный алып келдим. Кымбат экен деп, Кымбат деп дагы. Кымбат деп, Кандай эже? элдин баары кийип жүрүп, сен да кийип ал деп. Сиздин сөзүңүздү уксак, мынакей окуучулардыкы ушундай экен. Сиздерде жаш кезде, бала кезде кандай кийинчиңиздер эле? Азыр лицейде кандай форма кийет, кандай мода? Сөз сизде. Абдан жакшы тема козгоптур. Азыркы учурда өтө актуалдуу тема бул. Анткени каякта болсоң, кайда жүрсөң дагы ошо коомдо курчап турган чөйрөгө жараша кийинип барганга азыр аракет кылабыз. Анткени азыркы заманбап талап ушундай. Мектептин формасы менен жүргөн жакшы. Жаштарга кандай кийим жарашса да кийинсе да жарашат. Ошол кийимди тандай билиш керек. Ошол кийимди кийгенде багыт бериш керек. Бул ата-эненин милдети. Анан мектептин мугалимдери өзүнө тиешелүү талаптарын коюшат. Мектептин формасын кийип келишет. Ошондо дагы жаштар, силер өзүңөр кийинердин алдында 100 жолу ойлонушуңар керек. Мага ушу жыртык шымдын, ага Өзбек агай айтып аткандай, жыртык шымдын кереги барбы деп. Мектепке ошону кийип алып бара аласыңар, мектепке ал убакта кийип бара албайсыңар мектепке. Мектепке барсаң мугалим урушат, талабын өзүнүн коет. Мону кийип келбе, тигини кийип келбе деп. Ошон үчүн кийинердин алдында өзүңөр күзгүгө карап денеңерди. Мага могу кийим жарашат, мен мону кийишим керек, ата-энем момундай деген эч убакта ата-эненин айткан көкөрөңөрдөн чыгарбашыңар керек. Момуну кийишим керек. Андан сырткары ата-эненин каражатына да караш керек. Үйдө каражат ошондой эле азыркы жаңы чыгып аткан модага ата-энеңдин жөнтөгүндө каражаты дал келеби? Аны ойлонуп кийинишкер керек. Азыр ага айтпады, сөзүңүзгө аралды. Жанагы кээ бир ата-эне
өздері барып жанагы жыртык кесилген шымдарды алып берет экен, ал кымбат. Ушул эми кызым балам ушуну ки депчи. Анан деги эле сиз мына өзүңүздүн балдар кыздарыңызга, неберелериңизге кандай кийим сунуштайсыз? Кандай сизге жагат? Сизди угабы? Менин балдарым уже мектепти бүтүп алып университет өзүмдө мугалим болуп иштеп жүрүшөт эми. Ал убакта бизде бир гана форма болчу Советтер Союзу убакта. Форма, фартук. Балдар ак көйнөк, кара шым. Андан сырткары үйдө болгон өзүбүздүн чөтөгүбүзгө жараша каражатыбызга жараша кийим кийгизчүбүз. Азыр мен сунуштайт элем, ар бир окуучу, ар бир жаш өзүнүн ата энесинин үй бүлөсүнүн шартына жараша кийиниш керек. Шартына жараша. Байлар мындай жакшы неме кийиш керек. Кедейлер эми тапканы кандай? Байга теңелемдеп баягы костюм буту сыныптар дегенде эч. Бизде маселе ушул болуп атат. Азыр баягы карасаңыз, билим берүүдөн министрлиги ушул жылда ар түрлүү неме сунуштап атат, өтпөй калат. Анан кийин баягы сиз айткандай байлар ошол мыктысын кийип атат, анан кээрлер ага айткандай бир шым үчүн азынып өлгөндөр болуп атпайбы? Буга кандай дейсиз? Агайдын айткан эми мындай карап турсаңар, кийинүүнүн стиль. Ар бир илимдин өзүнө жараша стили бар. Бирдиктүү бир форма кылсак кандай болот деген маселе да? Не дейсиң? Бирдиктүү форма, мисалы сиз айткандай форма фартук маселеси кандай жагабы сизге? Болсо да андан жакшы болуп болчу. Анан мындай кызыл костюмдарды, кофталарды кийгизип, негизи кыздарга бир эле көйнөк жакшынакай, сыртына жакшынакай костюм кийип алыш керек. Түркмөндөрдү карасаңыздар, башында такыясы бар. Жана жогорку кеңеши дагы, мектеби да, башкасы да баардыгы өздөрүнүн формасын кийип жүрөт. Анан бизде деле жакшынакай формаларыбыз бар да. Кыргыздын жакшынакай калпагы, жакшынакай бир жолугу, жанагы жакшы бир чепкени деген ушундай кийсек болобу, болбойбу? Мектептин талабы өзүнчө да. Мектептин талабына баш ийишибиз керек, жаштар. Үйдө мектептен сырткары убакта ата энеси эгерде ошону керек деп эсептесе, сатып берсин, ошо кыргыздын кийимдерин кийсин, көчөгө бассын. Бир курчап турган чөйрө дебей, бир эки окуучу чыгып ошону кийип баскандан кийин, анын сымбатына жарашкандан кийин башка адамдар да ага карата уже ушундай кийишим экен деп эметип башташат. Ошон үчүн ар бир жаштын өзүндө. Кыздар шым кийгенине кандай, аялдардын шым кийгенине кандай карайсыз? Мугалимдер, мударистер, окутуучулар. Мугалимдер ошо эле азыр мына чоң эле аялдар жүрү да, уже шкафтай деле болуп калгандар бар барасында. Анан чоң эме шымдарды кийип жүрү да, эми ушул кандай карайсыз ушул? Мен аялдар, кыздар тиги шымды кийсин, бул шымды кийбесин деп айтканга акым жок. Негизи адам эшикке чыгарда көзгө өзүнүн жүз жолу караш керек. Ушу шым кийсем, ушунчалык денем толук болуп турса, бар жогумду черта кылып сийип турса, ушу шым кийгеним жарашабы, жарашпайбы? Анан басып көрсүн. Анан көйнөктү алмаштырып кийип көрсүн. Кайсынысы жарашса ошонусун тандап кийсин. Анын биздин улуулар өздөрү эле тиги решение чыгарыш керек да. Мен эч кандай буларга силер могу шымды кийбе деп айта албайм. Менин көз карашым. Аял киши уксуз. Аялдар жарашпайбы, ласина болобу ошо? Аялдык кийимин өзү эле жакшынакай болуп кийип жүрсө жарашат өзү. Аял деген аял. Ал ушул көйнөгү менен. Аял деген аяш керек. Этек болуш керек, аялда этек болуш керек. Этек болуш керек. Этеги жок кийимдер деле боло берет аялдык. Эми ол азыр биз заманга таяп атпайбызбы? Заманга таяп көбүнчөсү биздин аялдар базарда жүрүшөт. Анан этек көйнөктү кийип алып чыкканда деле кээде аларды дагы мындай жаман деп айта албайм. Ушундай Ортодо экенсиз да? Ортону кармайсыз. Кайсысаңыз ортосу. Ортосу болсун деп атасызбы? Аялдар эми көйнөк кийген эле жакшы негизи. Негизи кененирээк мындай. Анан шымды момундай кийгейди деп эч кимге мен айта албайм. Менин сунушум аялдык кийимин эч убакта унутпаш керек. Эркекке теңелип эч убакта жете. Аял бойдон эле калса деген ойдосуз. Анда жаштардын оюн угуп көрөлү. Келиңиздер. Келе. Могул эже айтып атпайбы, юбка кийели десек, юбкасы кыска болуп атат. Ал эми узун юбка кийсек мектепте койбойт деп. Шариятта деле узун юбка кийгиле деп айткан эмес, болгону тизеден кыска болуш керек. Мектептин формасы деле тизеден кыска болуп атат. Узунбу же кыска болуш керекпи? Тизеден узун болуш керек. Жок, шариятта деген аялдын кызыл ашыгынан өйдө көрүнбөш керек да. Сен тизеден ылдый көрүнгөнү ал уже шариятка жатпайт. Шым кийип туруп кызыл ашыгын жаап аткандан кийин, юбка кийгенден кийин уже тизеңди жаап атат. Билинбейт да, кантип билинсин шым менен нерсе кийгенин. Мынакей билинбейт. Билинбейт, ушундай. Мисалы ушинтип эле кийсе болот да, туура. Татынакай, мынакей баардыгы ушул биздин кыргыз жыттанган жакшынакай ушинтип кийсе болобу?
Иә. Ал эми хижап жөнүндө айтсак, ар бир бизге айыл өкмөтү жана милиция, больница, медресенин директорлору келип, жакында ошол биздин мектепте, Жаңы Жер мектебинде хижап жөнүндө сөз болду. Айыл өкмөт айтты, ар бир окуучунун өзүнүн укугу бар. Эгерде мен жок сансам, бул менин өзүмдүн укугум. Эжекелер менин жогумду чечтесе, мен укугумду бузган болот. Мен укугумду бузганга алардын укугу жок. Демек, үйдө деле, ушул сабакта деле бул мындай тоскоолдук болбойт. Жакшынакай жагат, жарашат. Болбойт тоскоолдук. Канча болду сиздин кийгениңизге ушул? Канча жаштан баштап кийип баштадыңыз? 5-класстан баштап. Жакшы, жагат. Жага. Жакшы, баракелде. Келиңиз бияка. Сиз айтып атпайсызбы эме депчи, мындай азыркы жаштар мындай көйнөк кийсин, шым кийбесин депчи. Эми ар бир нерсенин өз учуру болот да, убагы болот. Мисалы биз сабакта физкультура сабагы болот атканда биз көйнөк кийип барсак, агай сурашат, эмне көйнөк кийип келдиң? Азыр спорт сабагы, мындай физкультура сабагы болот атат, спортивный кийип кел депчи. Анан кийин кыздар, азыркы жаш кыздар кийин келин болгондо сөзсүз көйнөк кийсе деп мындай ойлойм да. Анан келин болгондочу. Азыр биз ага чейин мындай аябай мындай жыртык-пыртык кийим кийбейли. Азыр агай айтып атпайбы, ошо келин болгондо деп атпайсыңбы сен, Агай айтып атат, ошол баягы чоң-чоң эжелер, апалар, чоң апалар да, бабушкалар, ошолор ушундай кийинип жүрөт дейт. Ошондойлор сен көз карашың кандай? Жагабы, жакпайбы? Шым кийип, жандай формасы көрүнүп жүрсө. Жаман көрүнөт. Айтпайм, ошо келин болгондон кийин сөзсүз көйнөк кийсе. Кененирээк, мындай болот да, азыр спортивный деп туруп аябай жалаңаштап да. Мисалы жанагы фигурный катание. Атайында жеп жалаңач кылып мынча эле юбка кийип коет да. Анын юбкасы да мындай турат. Ал деген шерменделик да бул. Бүт элдин бүт баары карап отуруп, анын турсийин карап отуруп. Турси көрүшкөн уятпы, уят эмеспи? Эч ким көрүшпөйт да, мындай нормальный киши көргөзөт турсин, кыздар айткычы. Көргөзбөйсүңөр да? А эмне үчүн фигурный катаниялар баары мынтип алып жүрүп? Вот балет. Эмне деген шерменделик? Балет. Жылаңач аялды көтөрүп жүрүп мынтип алып. Бүт баарын элдин баары көрүп жүр. Ошо жанагы кичинекей турса кийип койгон ага да. Биякта кыздар бар. Бизде кыздардын оюну коёк, жаштар сүйлөшсүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, угармандар, сиздерге бүгүн Сокулук районунда жайгашкан Жаңы Жер айылындагы номер 43 кесиптик лицейдин жаштары сүйлөп берип жатат. Сиздерге бүгүн жаштар жана мода деген темада сөз кылып жатабыз. Анда жаштарды уксак. Мисалы кыска кийинип атпайсыздарбы? Кыска кийинип, эгер кыргыздын улуттук кийимин кийет десе, анда башка өлкөдөгү кийим кечектерди албай, биякта өзү Кыргызстандагы кийимдерди, улуттук кийимдерди тиксек болот да. Эгер ушунда кыска кийбегиле, узун кийгиле, кыска кийбегиле, ал өзүнүн адамдын ар бир өзүнөн да турабы. Анан кийин башка өлкөдөн кийим кечектерди алдырбаш, ал үчүн узун кийиш үчүн. Эми кыска кийиш үчүн анда алдырыш керек. Анда өзүнүн Кыргызстан каражат жетпей атпайбы буга? Ар кир өзүнүн ою улуттук кийимдерди тиктиргенгечи. Мектепке уруксат бербейт улуттук кийим кийген, башка жака кийгенде эмелерге дагы бербейт. Мисалы ой бою кийимдер кийген, узун-бузун кийгенде бербейт. Кыска кийет. Анын үчүн кыргыздар өзү эмеш керек да, мисалы улуттук кийимин тиктирип ушу мектепке же башка көчөлөргө да кийиш керек. А башка өлкөдөгүлөрдү, башка өлкө кийимдерди жок, эми сен заказ берсең тигип береби? Тигип берет, бирок анан сен берге келсең сени кууп жүрөбү? Бар национальный кийим кийме деп. Мектепке уруксат бербейт да. Анткени сен өзүң каалабайсың. Сени мектептен кууп жүрөбү? Улуттук кийим кийип келсең сени кубалап жүрөбү мектептен? Жок, кийгизбейт да, бар мектептин формасын кий, ак кара кий деп ошентет да. Анда мектептин талабы азыр улуттук кийимге тыюу салат экен, э? Сабактан сырткары убакта кийбейбиз. Ошо да. Ошо мына улуттук кийим уятпы? Же улуттук кийим міне илим алганга мешет деп эмне үчүн анда ошо улуттук кийимди мешет тыюу салып атат? Жооп берип койсоңуз. Улуттук кийимди кийгенге эч ким тыюу сала албайт. Ал биздин сыймыгыбыз. Кыргыз деген ал символубуз. Бирок мектептин кийимин атайы формаларды чыгарып, канчадаган стилисттерди чыгарып, конкурс өткөрүп атып, мектепке атайы формаларды чыгарышты.
бир эле форма болсун деп, единый требование. Биздикилер эмнеге уялат эже? Мисалы караңыз, түркмөндөрдү карасаңыз, мектебинде, жогорку кеңешинде татынакай формасын кийип олтурат да. Сыймыктанат экен биздин формабыз деп, жана биз эмнеге чоңдорубуз уялабы же кандай? Бул Кыргыздын тарыхы да бул дагы турабы? Кылымдарды картып келген кыргыз элинин кийими, калпагы, формасы Жана мынакей. мектептин формаларын тигеде 10 чакты 28 кишиге чейин кийим тигишип көрсөтүшпөдүбү? Көрсөтүшкөндө эмне үчүн ошо биздин стилисттер ушуларга суроо берсеңиз болмокта. Эмне үчүн кыргыздын кийимин мектепке кие турган кылып лайыктап чыгарбайсыздар десеңиздер болмокта. Чыгарса болобу, кийсек болобу? Сиздин оюңуз кандай? Кыскараак Менин айтсаңыз. оюм эгерде кыргыздын кийимин мектепке лайыктап, ошол эле жанагыдай кыздар кийип жүрбөйбү костюмду, бордовый костюмду. Бордовый костюмдун ордуна же кыргыздын жана чыптамасы сопсон жакшынакай. Татынакай мугалимдерге өзүнчө окшар өзүнчө берсек болобу? Жазап чыгарып койсо болот болчу да. Буларга баардыгы Аны эчен сынактан өтүп атышып, анан акырында жанагы бордовый костюмду ушулардын баарына ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Мисалчы, мен суроо берип кетем да. Ким күнөөлүү? Суроо берип атасыз. Күнөөлүүбү? Мен ошону күнөөлүү дейм да, жогорку кеңештегилерчи күнөөлүү да. Баарына ушинтип тыйын салып минткилесе, биякта элдер калат да, биякта жаштар, бир эле гана жаштар күнөөлүү эмес да, жогорку кеңештер да күнөөлүү да. Демек, урматтуу депутаттарга да кулагына күмүш сыргы болду, анда жигитти. Мынакей ушундай форма менен деле мисалы мектептерге барып атпайлыбы, турабы? Лицейлерге. Анан бул кандай? Сага ушундай форма жагабы? Жагат, эми өзүнө лайыктап кийсе жагат. Бул реперданга жаштаймын, Репердайсыңбы? Жок. Репердайсыңбы? Алда жамачыны эмнеге алдың эми? Алда жамачыны, көйнөгүң. Жамачыжан барса болобу мектепке? Мына элдерин жамачы экен го алар. Модада турабы? Жок, бул көйнөктүн өзүнүкү да чыканагыныкы да атайын. Чыканагын өзүнчө бөлүп турганда. Чыканак кетпейт да. Ошо жамачы да турабы? Сен эч ким айтпайбы? Эмне жамачы кийип алдың? Эмне үйүңдө көйнөк жокпу бүтүн? Жок, эч ким айтпайт. Модада баары эле түшүнөт тур эми, айтпайт да. А сен эски кийимиңди жамачылап кие берсең болобу өзүң? Эми эски кийимди жамачылап кийсе болот, Бирок анда айтат, Анда сөзсүз айтат дейм, эски кийимдин эмнесин жамачылап кийип ал депчи. А жанагы эмелер еврейлер келип туруп жубой жериңе жамачы кылып койсо эч ким айтпайт, Жакшы, Анда анда. айтпайсың, муну деле мода деп жүрө бербейсиңерби? Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Бүгүн сиздер менен биз чогуу жаштар жана мода деген темада сөз кылдык. Көйнөгүн айтпай улуттун көйгөйүн айтсак болбойбу? Жаштарын айтпай улуттун жарашыктуу кийимин айтсак болбойбу деп мынакей жаштарыбыз жана чоңдорубуз өздөрүнүн оюн, омоктуу оюн ортого салып, жана ошондой эле биздин телекөрүүчүлөр, угармандар жакшы бул ойлордон жакшы чечимдерди жана жакшы жарашыктуу кийимдерди жана ошондой эле модаларды өзүнө жаккан, шариятыбызга жаккан кийимдерди кийет деген ойдобуз. Анткени бул кыздын келечеги, кыргыздын келечеги, уулдун келечеги, улуттун келечеги деп билебиз. Андыктан ушул алыстан жакындан келип, урматтуу биздин агайларыбызга, эжелерибизге алтындай болгон убактысын бөлүп келип, омоктуу оюн, насихаттарын айтып берген ушул биздин улуу муунга ыраачылык билдиребиз. Жана ошондой эле жүрөгүндөгү катылып жаткан сырларын жана күйүүтүн, арманын кыргызга бир аз да болсо сөзүм менен салым кошоюн деген жаштарга да ыраачылык билдирип, Жаштар сүйлөсүн теле долбоору жаңы жерден коштошот. Кийинки ободон амандашканча саламат калыңыздар.